Урматтуу коллегалар, билесиздер, Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен баарыбыз цифровой форматка өтүп атабыз. Дээрлик көпчүлүгүңөр сет менен да иштей баштадыңыздар. Мен билишимче эмелер эле калды го дейм, укук коргоо органдар. Секретка менен иштегендер кагаз менен калды, калганын баары өттүбү. Бизден Азамат Буржуев бүгүн ушу цифровой форматка өткөндү баарыбызга наглядно көрсөтүп берейин дейт. Бул система, да, у вас должно открыться окно, в котором вы увидите все те вопросы, которые были внесены в систему и сегодня будут рассматриваться. Вот если вкратце рассказать, то, вот, например, первый вопрос о проекте постановления Кабинета министров Кыргызской Республики об утверждении актов в сфере образовательного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств. Докладчик Сиитов Чоро Сиитович, первый заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики. Дальше вы можете увидеть документы, которые сопровождают данный вопрос. Если вы на него нажмете, вы сможете увидеть содержание этого документа. Вот, например, сразу же здесь проект постановления на государственном языке. Вы можете его прочитать и ознакомиться. Все эти документы дополнительно еще вам рассылаются, и вы имеете доступ скачать эти документы через сайт, через пароль. Все эти документы вы можете скачать. Далее, если вы обратите внимание, у вас есть возможность, пока нет возможности проголосовать, когда председатель Кабинета министров начнет голосование, у всех у вас отобразится кнопки «За» и «Против». Как только вы начнете нажимать кнопки «За» или «Против», вы сможете, система это зафиксирует и отобразит у нас здесь на большом экране, кто как проголосовал и в какое время проголосовал. Вы тоже это сейчас сможете увидеть. Когда вы будете голосовать «За» или «Против», вы сможете добавить свои комментарии, если у вас будут какие-то комментарии или возражения. После того, как по первому вопросу будет закончено голосование, система автоматически подведет итоги, и мы здесь на большом экране опять же сможем увидеть результаты голосования и какое решение было принято по данному вопросу. Итак, мы можем по всем вопросам пройтись в онлайн-режиме. Данная система может уже работать с планшетов. Некоторым членам Кабинета министров мы уже подключили к планшетам, они смогут оттуда проводить голосование. С любой точки мира, в любое время, 24 часа на 7. В дальнейшем мы планируем, чтобы система также вела аудио, фото, видеофиксацию, чтобы можно было все это скомпоновать и в единой базе хранить. Поэтому, Акылбек Усманбекович, с вашего разрешения, мы хотели предложить начать процедуру рассмотрения первого вопроса. И если вы вот первый вопрос вынесете, мы здесь в системе включим начать голосование и уже... Сейчас до голосования у вас не открывается справка обоснования, поэтому, Чоро Сиитович, суть вопроса доложите. Суть вопроса по первому вопросу касается вопроса ОСАГО. Мы вводим в целях реализации закона о страховании автогражданской ответственности, мы вносим проект постановления об утверждении актов в сфере ОСАГО автовладельцев автотранспортных средств. Мы предлагаем утвердить положение о прямом урегулировании и положение о страховом арбитре. Оба положения направлены на досудебное урегулирование происшествия. Например, оба лица, например, пострадавший и виновник, должны быть застрахованы. Только в этом случае возможно использовать механизм досудебного прямого урегулирования страхового случая. В случае, если досудебно не получается, страховщик виновника не может заплатить, то прибегает к механизму страхового арбитра. Страховой арбитр является уполномоченным лицом. Согласно порядку, положению, он урегулирует вопрос согласно положению порядку о страховом арбитре. В противном случае, если на уровне страхового арбитра вопрос не решается, тогда уже переносится в рамках судебного порядка. Вкратце информация такая. От госорганов замечаний не поступило, были замечания только редакционного и технического характера. Хорошо, если оба застрахованы, начинает работать ОСАГО, правильно? Да. Один из них не застрахован,
Мы обратно вызываем ГАИ или что? Да, в таком случае данное положение и порядки направлены только на 2 застрахованных участников данного происшествия. Когда внесете? Если один застрахован, а другой нет, сам механизм когда будет? Или это законом не предусматривается? Ну, пока мы не предусматривали, давайте тогда внесем. Давайте рассмотрим. внесите. Сейчас же мы особо опасные грузы застраховали, да, Да. машины? Перевозки граждан. Да. Тоже застраховали? Ну вот особо опасные грузы, да, граждан, а остальное вот сейчас спокойно вот вне. С какого у нас начинается перевозка пассажиров? Или уже мы начали страхование? Мы, насколько я помню, я был еще депутатом. Мы просили правительство утвердить положение о перевозке особо опасных грузов. Первое. Второе, перевозка граждан. Кто занимается извозом, чтобы машины были застрахованы. Так, давайте этот вопрос уточню тогда. Давайте По дате, уточните. да. Но это идеальный случай, когда ДТП и обе стороны застрахованы. Хотя бы с этого идеального случая начнем, Урматтуу коллегалар. Каршы жоқ па? Я хотел уточнить, Министр мы давали, Саяз Батыркулович, потом Мурат Ганиметович. мы давали ряд предложений касательно там и лексика, и формулировки, и там размытые были формулировки. Я не вижу последнюю, вы учли их? Да, мы учли, вот мы же говорим, были технического характера и редакционного, мы эти... У нас много их было. Да, мы учли ваши замечания вот от Минюста. Так, мы фиксируем, что замечания Минюста учтены. Мурат Ганиметович, пожалуйста. Алпос Андреевич, дело в том, что, значит, концептуальные замечания были даны как раз так Министерству юстиции и Министерству внутренних дел, которые не были учтены в полном объеме. Министерство внутренних дел. Есть принципиальное возражение, замечание? В данном случае нет, Ахлбек Сумбекович. Включены уже, да? Частично, да, они этот учли, там отрегулировали. Хорошо. Будем считать, что и с МВД вопросы отрегулированы. Просьба доработать, Мурат Ганиметович, перед выпуском обеих пригласить, и министра юстиции, и министра МВД, и узнать, насколько полностью учтены все замечания и предложения. Хорошо, если нет вопросов, мы начинаем процесс голосования. Хана? Я подписываю документ, и он уходит в долгий путь своей жизнедеятельности. Переходим ко второму вопросу, уважаемые коллеги. Урматтуу Акылбек Сумбекович, бул долбоор ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү жана Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык келишимдердин жана башка макулдашуулардын салыктарды, алымдарды жана башка төлөмдөрдү төлөөдөн бошотуу бөлүгүндө ишке ашыруу тартибин оптималдаштыруу максатында иштелип чыкты. Бул жоба Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ратификацияланган Кыргыз Республикасы катышуу болуп эсептелген эл аралык келишимдерди жана макулдашууларды ишке ашыруу тартибин аныктайт. Бүгүнкү күндө эл аралык келишимдерге жана башка макулдашууларга жана жогоруда айтылган жобого ылайык салыктарды, алымдарды жана башка төлөмдөрдү төлөөдөн бошотуу боюнча долбоорду ишке ашыруу үчүн жооптуу болгон мамлекеттик органдар салык жана бажы саясатын жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кайрылат. Мамлекеттик органдарга кайрылууда долбоорлорду ишке ашырууга катышуучу юридикалык жактардын тизмесин берет. Алар башкы подрядчылар жана субподрядчы уюмдар, алар башкы подрядчылардын дарегинде товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү, ошондой эле коммерциялык документтердин көчүрмөлөрүн жеткирет. Ошентип долбоор боюнча башкы подрядчиктерге товарларды, жумуштарды жана кызматтарды жеткирүүчү субподряддык уюмдардын тизмесин алып салуу сунушталат. Анткени Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен ратификацияланган макулдашууга ылайык долбоорду ишке ашыруучу башкы подрядчыларды ырастоо жетиштүү. Ошондой эле жобонун 9-пунктуна мамлекеттик органдар деген сөздөр, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана мамлекеттик ишканалар деген сөздөр менен толукталууда. Анткени долбоорду ишке ашырууга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошондой эле мамлекеттик ишканалар жооптуу болушу мүмкүн. Мындан тышкары токтомго редакциялык мүнөздөгү өзгөртүүлөр киргизилет. Жогоруда баяндалгандардын негизинде салык төлөөдөн бошотуу жаатында эл аралык келишимдерди жана башка макулдашууларды ишке ашыруу тартибин өркүндөтүү максатында ушул токтомдун долбоорун колдоп берүүңүздөрдү өтүнөбүз.
Мурун эмне хозяйствующий субъекты дегенде редакциясын өзгөртүп атабызбы Адылбек? Биз азыр Акылбек Усунбекович мурун эгерде эл аралык макулдашуулар болсо же келишимдер болсо, ошол келишимдер боюнча подрядчик жана субподрядчиктер тизмесине кирмек да. Азыр болсо субподрядчиктерди алып салып, биз подрядчиктерди гана калтырып атабыз. Себеби ошол подрядчик иштеп атканда эл чет өлкөдөн товарларды алып келсе, же жумушчаларды алып келсе, ошол товарлар мисалы ошо НДСтен же башка төлөмдөрдөн бошотулат. Азыр Кыргызстандын ичинде НДС төлөнөт. Субподрядчиктер калган салыктын баарын төлөш керек да. Төлөш керек. Ошол келишимдер боюнча төлөнбөйт. Азыркы келишим боюнча. Анан ошо субподрядчик деген терминдерди биз алып салып атабыз да. Подрядчик деп эле калтырып атабыз. Подрядчик гана калтырып атабыз. Себеби подрядчик иштеп атканда субподрядчиктерибиз сөзсүз эле договорлор түзөт, ошол договор менен иштейт. Эгерде эмелер товарларды алып келсе, ошол келишим менен эле эметет, кайра иштет эле. Жа Кыргызстандын ичинде товарлар болсо чыгатылар. Кыргызстан Бул жерде мурда ушул договор менен, ошо кредитный линия договор менен баардык ишканаларда салыктан бошотулган экен буга чейинкисинде. Бул мен ойлоп атам, туура эле кылышыптыр. Бул жерде эл аралык бир организация болсо, ошо ал жерден поставка кылса, анан генподрядчик ошолор эле бошоп атат, анан ОРП, отдел ОРП баардык салыктардан бошоп атат, а калган субподрядчиктер мурда эмете берчи Акылбек Усунбекович. Любой эле мен буяка поставка кылдым, мени баардык салыктардан бошоткула деп айта берчү да. Аны ошону туура кылып атат. Экинчиден коммуналдык баягы услуга, коммунальный услуганы негизинен на них не распространяется деп турсуңар, полностью. Не распространяется. Не распространяется. Буга чейин деле ошол бүт хозяйственный субъектлерге, генподрядчиктерге эле болчу, азыр вообще никому не распространяется. То есть бул жерде льгота болбойт. Электроэнергия, су, связь, радио, жылуулук берген эмеге бүт салыктар менен кете берет. Туура эле мыйзам экен. Суроо талап барбы? Суроолор жок болсо анда голосованияга өттүк. Голосование бүттү. Баары макул, рахмат. Үчүнчү суроого өтөбүз. Шоро Сейитович, сизде. Урматтуу Акылбек Усунбекович, ушул Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин токтом долбоору төмөнкү эл аралык, өкмөт аралык келишимдер күчүнө кирүү үчүн зарыл болгон мамлекет ичиндеги жол жоболорду аткаруу максатында даярдалган 2022 жылы 9 июнда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети менен Түрк Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда бажы чек аралары аркылуу ташып өткөрүлүүчү товарлар жана транспорт каражаттары жөнүндө алдын ала маалымат алмашуу жөнүндө протоколу, бул биринчиси. Экинчиси, 2022 жылы 9 июнда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети менен Түрк Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда өз ара соодалашууда бажы операцияларын жүргүзүүнүн жеңилдетилген тартиби уюштуруу жөнүндө протоколу эки ушул документке кол коюлган болчу. Соода экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз-Түрк өкмөттөр аралык комиссиянын 10-чу отурумунун протоколун ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын 8-чи пунктун аткарууда. Анан 23-24 мартта Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматы менен Түрк Республикасынын соода министрлигинин ортосундагы биргелешкен бажы кеңешинин биринчи отуруму болуп өткөн. Бул отурумдун жүрүшүндө тараптар бажы ишмердигинин перспективдүү багыттары боюнча эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Анын жыйынтыгында мамлекеттик бажы кызматы менен Түрк Республикасынын соода министрлигинин ортосунда биргелешкен бажы кеңешинин биринчи отурумунун макулдашылган протоколуна кол коюлган. Соода экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз-Түрк өкмөттөр аралык комиссиянын 10-чу отурумунун протоколун ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын 8-чи пунктун аткарууда. 8-чи отурумдун алкагында жеңилдетилген бажы коридору тууралуу протоколго жана алдын ала маалымат алмашуу тууралуу протоколго кол коюлган. Буга байланыштуу көрсөтүлгөн токтом долбоору менен төмөнкөлөрдү
бекитүү сунушталат. Алдын ала маалыматты алмашуу тууралуу протоколу, жөнөкөйлөтүлгөн бажы коридору тууралуу протоколу. Ошондой эле көрсөтүлгөн токтом долбоору менен жогоруда аталган эл аралык, өкмөттөр аралык келишимдердин аткарылышы үчүн жооптуу катары МКны аныктоо сунушталат. Белгилей кетчү нерсе, буга чейин Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети тарабынан жогоруда аталган протоколдордун долбоорлордун жактыруу тууралуу 2022 жылдын 18 мартындагы буйругуна кол коюлган болчу. 101 буйругуна жогоруда баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги бул токтомдун долбоорун кароого киргизет. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Түшүнүктүү эле, урматтуу коллегалар. Турция мамлекетинин президенти Эрдоган менен биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич жолукканда жакынкы арада $1 миллиард биздин соода сатыгыбызды көтөргүлө деп атат. Бул биринчиси, экинчиси бул алдын ала биз информацияларды ала турган болсок, алдын ала бажы төлөмдөрдү товар бизге келе электерле биз билип турушубуз толук абзел. Ким алды, канчадан алды, ал качан бизге келет. Алдын ала бажыларды дагы төлөмдөрдү алууга мүмкүнчүлүк жакшынакай шарттарды түзөт. Ошондуктан переходим на голосование. Макулбу? Макул. 4-чү суроого өтүп атабыз. Чоро Сейитович. Акылбек Сунбекович, уруксат берсеңиздер, орус тилинде доклад кылайын ушул маселе боюнча. Суть тогда изложите доклада на русском. Суть доклада заключается в том, что мы утверждаем в соответствии с внесенными изменениями в закон о конкуренции правила рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства и разработали таким образом новые правила в соответствии с учетом применительной практики, а также соблюдения требований спецификации. В части, например, касалось государственного флага и герба. Предлагается механизм реализации процедуры предупреждения прекращения действий, бездействия, который содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства и уточнения функциональных обязанностей. Вкратце так. Так, суроолор барбы, урматтуу коллегалар? Пожалуйста, Аяз. У меня стандартный вопрос, просто мы также давали для доработки позиции, учтена или да, мы не видим. Ушли ваши замечания и предложения, также пришли замечания от SkyMobile ассоциации операторов, также мы их учли, эти комментарии. Так, переходим к голосованию. Бүттүбү? 5-чи суроого. Акылбек Сунбекович, урматтуу министр кабинет мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин экономикалык концентрациянын контролдоо боюнча эрежелерди бекитүү жөнүндө токтомунун долбоору атаандаштык жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган учурларда экономикалык концентрацияга контрол жүзүгө ашыруу механизмин аныктоо жана атаандаштык жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 2 беренесине аткаруу максатында даярдалган. Атаандаштык жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 1 беренесинде атаандаштык жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 11 беренесине акциялардын 5%-дан ашыгы мамлекетке таандык чарба жүргүзүүчү субъекттерди түзүүдө, ушул мыйзамдын 3 жана 5 беренелерине ылайык катышуулары жана алар менен аффилирленген жактар жана жактардын тобу болуп саналган чарба жүргүзүүчү субъекттерди түзүүдө, мамлекеттик жана муниципалдык ишканаларды түзүүдө монополияга каршы орган тарабынан мамлекеттик контроль жүргүзүлөт деген норма киргизилген. Атаандаштык жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 11 жана 12 беренелеринде монополияга каршы органдын макулдугун алууга документтер Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети тарабынан белгиленген тартипке ылайык берилет деп каралган.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012 жылдын 21 июндагы номер 431 токтому менен экономикалык концентрациянын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарынын сакталышын контролдоо боюнча эрежелер бекитилген. Анда чарбакер субъекттерди түзүүдө экономикалык концентрациялык контрол жүргүзүү эрежелери каралган эмес. Ошондуктан чарбакер субъекттерди түзүүдө контролду ишке ашыруу тартиптерден караган эрежелерге өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Ошону биз сунуштап атабыз бүгүн. Эми кыскача айтып кеткендей, эгерде ГП, МП же ОМСУ жагынан ишканаларда өкмөттүн же мамлекеттин 5% жана андан көп болсо долясы бар болсо, анда ошо концентрация жагынан тартип бар болот. Ошондуктан мы изложили правила в новой редакции, себеби ушул мурунку эрежелер бар болгондо азыр өзгөртүүлөр көп киргизилди болчу. Вносим также изменения в части аффилированных лиц, которые не должны рассматриваться отдельно, и в части госмуниципальных предприятий с долей 100%. Со стороны Минюст жагынан редакцияланган жана техникалык түрүндө сунуштар киргизилди, жана Улуттук банктын да сунуштар кирди. Анын баарын биз кабыл алдык. Одан эле чоң документ экен, бул пример бериңизчи, азыр жакын арада. Ну, например, экономикалык концентрация боюнча кайсы жерде пайда болду бул? Ну, например, если мы собираемся закупать компании, например, продают уголь, и 5 компаний. Если, например, эти 5 компаний решили объединиться, и в одной из них есть доля государства 5 и более процентов, то тогда наступает режим, когда мы должны использовать наши правила и порядки. Со стороны... А если нет государственного участия, но 5 объединились и заняли весь рынок? Да, тогда мы идем по другим требованиям, согласно антимонопольным правилам. И плюс, если есть вот второй случай возникает, если аффилированные лица и группа лиц объединяются в одну компанию, то тогда в этом случае тоже они должны действовать по вновь утвержденным правилам и порядкам. Так, кимде да суроолор бар? Так, суроо өттү. Кийинки суроого өтүп атабыз. Так, алтынчы суроо, алтынчы маселе. Урматтуу Акылбек Усунбекович, урматтуу министр кабинет мүчөлөрү, ушул токтомдун долбоору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоонун алкагында Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 8 февралында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү жөнүндө жарлыгына ылайык иштелип чыкты. Ушул жылдын 6 июлунда бул токтомдун долбоору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын жыйынында жактырылган. Долбоор мамлекеттик органдар менен макулдашылган жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетине киргизилген. Бул долбоор менен өлчөлөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу маселелерин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 4 токтомуна редакциялык өзгөртүүлөр киргизилүүдө өкмөт деген сөз министрлик кабинети деген сөздөр менен алмаштырылат. Мындан тышкары долбоор менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 10 сентябрындагы номер 464 токтому менен бекитилген өлчөө каражаттарынын тибин бекитүү жана же өлчөө каражаттарын текшерүү максатында юридикалык жактарга өлчөө каражаттарына сыноо жүргүзүү жана же стандарттык үлгүлөрдү аттестациялоого укук берүүнүн жана укукту кайра алып коюунун тартибине өлчөө каражаттарын тибин бекитүү жана же текшерүү максатында өлчөө каражаттарына сыноолорду жүргүзүүгө жана стандарттык үлгүлөрдү аттестациялоого укук берүү жөнүндө корутундуу эксперттик комиссия актынын негизинде 2 жылдык мөөнөткө чыгарат деген өзгөртүү киргизилүүдө. Эгерде мурун 1 жылдын ичинде компаниялар иштесе, азыр 2 жылдык мөөнөткө чыгарып атабыз, себеби компаниялардын убактысы жетпей, себеби ушул согласовательный документтер көпкө чейин созулат экен. Эл аралык эгерде мисалы
нужно обсуждать на международном уровне или брать технологии или эталоны на международном уровне, нужно согласовывать с международными компаниями, потом возвращать здесь. Из-за этого мы продлеваем срок 1 жылдан 2 жылға чейин ушу сунуш киргизип атабыз, созулсун деп. Экинчисинен ушул долбоор менен Кыргыз өкмөтүнүн 2020 жылдын 17 декабрындагы өлчө каражаттарынын стандарттык үлгүлөрдүн тибин бекитүү бирден нускада же чакан партиялар менен Кыргыз Республикасында даярдалган же импорт боюнча ташып келинген өлчө каражаттарын каттоо, өлчө каражаттарын жана стандарттык үлгүлөрдүн тибин бекитүү белгисин колдонуу тартиби жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын өлчө каражаттарын жана стандарттык үлгүлөрдүн мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтомуна ар кандай жөндөмө мүчөлөрдөгү өкмөт деген министрлик кабинет деген сөздөр менен алмаштыруу боюнча редакциялык мүнөздөгү өзгөртүүлөр киргизүүдө. Андан тышкары биз ЦСМдын жобосуна бир нече өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Мисалы, мурун мамлекеттик реестр, государственный реестр средств измерения болсо, азыр информационный фонд в области обеспечения единства измерений деген киргизип атабыз түшүнүктөрдү. Есть изменения в области обеспечения в самом законе и в рамках 38-го процесса ЕС. Все это реализуется в рамках закона об обеспечении единства измерений, в который были внесены изменения. Замечания со стороны госорганов отсутствуют. Юстиция министринин жагынан техникалык жана комментарийлер болду. Анан ушу долбоор МВКнын алкагында макулдашылган болду. Бизнеске жардам берип атырбыз. Жана центр стандартизациясын техникалык редакциялык жагынан ордуна келтирип атабыз. Ким макул? Голосованияга өттүк. Кийинки суроого өттүк. 7-чи суроо. Урматтуу Акылбек Усунбекович, урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү. Министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Усунбекович Жапаровдун 2021 жылдын 7 январындагы номер 28-200 тапшырмасына ылайык экономика жана коммерция министрлигинин продукцияны маркалоо маселеси боюнча МЖÖ принциптери боюнча белгилешкен ишкана түзүү маселесин иштеп чыгуу тапшырылды. Жогоруда аталган маселени иштеп чыгуу үчүн Татарстан Республикасынын продукцияны маркалоого экспертиза жана мониторинг жүргүзүү борбору жоопкерчилиги чектелген коомунун Россия Федерациясынын өкүлдөрү менен жолугушуунун жүрүшүндө Татарстан тараптын өкүлдөрү ачык акционердик коом түрүндө белгилешкен юридикалык жакты түзүү маселесин карап чыгуунун сунушташты. Ушуга байланыштуу министрлик тарабынан Швейцариянын СИСПА компаниясы менен инвестициялык долбоорду ишке ашыруу үчүн Татарстан Республикасынын продукцияны маркалоого экспертиза жана мониторинг жүргүзүү борбору ЖЧК менен биргеликте Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына белгиленген тартипте экономиканы өнүктүрүү борбору ачык акционердик коомунун түзүүнү караган токтомдун долбоору иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 18 февралында маркалоо борбору ачык акционердик коомун түзүү жөнүндө токтому кабыл алынган. ЦЕМП ЖЧКнын директору Даган Александр тарабынан 2022 жылдын 17 мартында Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин алдындагы мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондко ЦЕМП ЖЧКнын долбоорунан чыккандыгы жөнүндө кат жөнөткөн жана Россия Федерациясынын резиденттери болгон юридикалык жактарга карата саясий жана экономикалык кырдаалга жана санкцияга байланыштуу мурдагы шарттарда өнөктөш катары катышуу үчүн СИСПА Швейцария компаниясы менен уюштуруу келишимин кайра жазган. Жогоруда баяндалгандардын негизинде ЦЕМ ЖЧКсы СИСПА Швейцария компаниянын катышуусу менен инвестициялык долбоордун катышуусу боло албайт. Геосаясий өзгөрүүлөргө байланыштуу Россия тараптын катышуусу менен мындан аркы иш кыйын болду.
Долбоор Швейцариянын Сиспа компаниясы менен бирдикте инвестициялык долбоорду ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте продукцияларды маркалоо жана мониторинг жүргүзүү борбору боюнча ачык акционердик коомун түзүүсүн сунуштайт. Жогоруда баяндалгандардын негизинде сиздердин киргизилген токтомунун долбоорун колдонууну өтүнөбүз. Суроолор. Мы просили добавить пункт, чтобы ФУГИ ликвидировала ранее созданное ОАО. Алгирды, добавили, да? Все, окей, принято. Мурат Ганимович, жана ТОлордун баарын алып келсин, анан кол коюп чыгарам кылуу. В течение недели. Так, 8-чи суроо. Түпкүлүгү эми токуткан жери Мындан ылдый болбойбу? Же силер ылдыйлатып атасыңарбы, үйдүлөтүп атасыңарбы акцизди? жок, биз эметкен жок. Биз компромисске келип ушул биз Минздрав жагынан, Министерство экономика жагынан жана ассоциация поставщиктор жагынан кеңешме отурум болуп, ошонун негизинде бир эмеге келген болчубуз, компромисске. Ошо минималдык розницалык бааларга баа коюлуп, ошо чечимге келгенбиз. Ошо фильтр менен фильтрсиз тамекелерге 100 сомдон 23 жылдан баштап, изделие нагреваемый табаком, нагреваемая капсула деген ушу цилиндрическая форма с 1 января 100 сомов тоже. Она одноразовая электронная система доставки никотина с никотиновой жидкостью с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в размере 250 сомов мы установили. С 1 января 2024 года в размере 300 сомов. Сигареты электронные, аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства с 1 января по 31 декабря 1300 сомов и с 1 января 2024 года в размере 1400 сомов. Мы проект доработали, и на основании этого мы просим поддержать наш проект. Различные коды, различные суммы. Не приведет это возможность уклонения, наоборот, ухода от налогообложения? Мы же ставим это с учетом периода с 1 января 2023 года по 2023 год включительно, и с 2024 года по 2024 год включительно. То есть у нас по времени разграничено, и уклонения не будет в данном случае. Нет, мен окуп атпайм. Изделие с нагреваемым табаком. Нагреваемая табачная палочка, стик, нагреваемая капсула с табаком, цилиндрическая форма под кодом ТНВ 2404, 100 сом. А сигареты электронные, аналогичные, индивидуальные, электрические испарительные устройства, код ТНВД уже 85-43-40-40, уже 1300 сом. Все, кто будут электрические электронные сигареты вводить, они будут, конечно, под кодом ТНВД 2404 менен алып кире берет. Но тут уже на уровне, на системе допуска должно контролироваться. И когда мы будем выдавать тоже эти разрешения, тоже на этом уровне будет контролироваться со стороны Минэконома. Давайте протокольное поручение белгилять, что все сигареты, которые будут реализовываться, они должны иметь специальные коды. И все, что будет реализовываться без кодов, оно будет конфисковываться. Вот первый уже случай произошел. Контрабандные товары вместе с КАМАЗом наши правоохранительные органы в упрощенном порядке конфискацию сделали. Да? Мындан арды ошондой кылыш керек. Эгерде магазинде контрабандный товар сатыла турган болсо, biz сразу барын изъятие кылып, и в упрощенном порядке надо будет их всех конфисковывать. Так, ким макул? Ставки очень низкие, мы с Данияр Жолдошевичем много раз про это говорили. Нам надо ставки значительно увеличивать. Даже в Узбекистане это очень, она особенно на эти электронные сигареты. Почему мы, как будто мы стимулируем потребление? Сейчас уже наука приходит к выводу, что она может быть даже более опасна, чем обычные никотиновые сигареты.
Вот, поэтому я думаю, мы должны, вот сейчас мы с Гульнарой Маришевной, Всемирной организацией здравоохранения, мы работаем, Ахлык Сумович, это не только в плане сохранения защиты здоровья, но там большой потенциал налогообложения. Есть данные, сколько мы завезли в этом году сигарет этих? Мы-то и обычные сигареты не ловим. Самый большой процент контрабанды в сигаретах. Так, уважаемые коллеги, мы проголосовали. Я думаю, в любой момент мы можем вернуться, изменить ставки. Необходимо Эдиль Жолдубаевичу, Гульнаре Маришевне дать свои аргументы. А Минэконома предоставит сопоставительный анализ с соседними государствами. И ЕАЭС, СНГ отдельно. Переходим. Это был мне сбор. Yok, ошо акциз менен де байланат да, туурабы? Да. Кылдыкшымдеш, бул токтом болсо жана баа боюнча эле айтылып атат да, минимальный баа. Качан бул жанагы Кыргызстанда ушу баадан ылдый сатпаш керек да. Ылдый сатса, мисалы сигарет с фильтром бир пачкасы 100 сомдон кем болсо, ылдыраак болсо, ошондо тиги штраф салынат да. Ошо баалар жөнүндө эле айтылып атат да. Бул деген акциздин налогко тиешеси жок да. Акциздин налог мисалы азыркы учурда 2250 сом миңштүү. Бұл минималды баа турбай, мындан ылдый сатылбайт, туурабы? Хорошо, 9-чу суроо. Урматтуу Акылбек Усунбекович, урматтуу Министрлик кабинетинин мүчөлөрү. Бул долбоор Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2022 жылдын 17 сентябрында номер 313 Баткен жана Ош облустарынын административдик аймактык бирдиктерин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу 2022 жылдын 14-17 сентябрындагы ошондой эле Баткен жана Ош облустарындагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик участогунда окуялардын натыйжасында жабыр тарткан салык төлөөчүлөрдү мамлекеттик колдоо максатында иштелип чыккан. Долбоор менен төмөнкүлөр каралат. Баткен жана Ош облустарынын мамлекеттик чек арасынын кыргыз-тажик участогунда жайгашкан чек ара калктуу конуштарды иш жүргүзгөн райондук мамлекеттик администрациялар тарабынан түзүлгөн ведомстволор аралык топтор аныктаган жана тастыктаган ишкерлердин тизмесине киргизилген. Ишкердик субъекттерди үчүн салыктык жеңилдиктерди берүү, салык карызынын суммасы боюнча жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздарды кийинкиге жылдыруу же бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүн берүү, жеке ишкерлерге жана юридикалык жактарга Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин аймактарынан товарларды Кыргыз Республикасынын аймагына импорттоодо кыр салыктар боюнча салыктык отчеттуулукту кошпогондо салык отчетторун жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча отчетторду жазуу жүзүндөгү арызсыз берүүгө укуктуу экенин белгилөө. Баткен жана Ош облустарынын мамлекеттик чек арасынын кыргыз-тажик участогунда жайгашкан чек ара калктуу конуштарында иш жүргүзгөн райондук мамлекеттик администрациялар тарабынан түзүлгөн ведомстволор аралык топтор аныктаган жана тастыктаган ишкерлердин тизмесине киргизилген күйүүчү майлоочу материалдарды сатууну тоон кен ишин жана резидент эместерди кошпогондо жеке ишкерлерди камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөөдөн бошотуу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Колдоо берүүңүздөрдү суранат элек. Баткен областына жардам бул эми биринчи этап эле, урматтуу коллегалар. Бүт аягына чейин болгон зыянды тактап чыгып бүтүп, дагы бир жолу бул суроо талапка келебиз. Ким макул, колдоп койсоңуздар. Талантбек Орускулович суранып кетти. Бүгүн акционер компаниясынын өзүнүн чогулушу бар экен. Уланда ким жооп берет? Мамбет Кадыров Айдарбек. Биз жооп беребиз. Урматтуу Акылбек Усунбекович, урматтуу катышуучулар, ушул токтомдун долбоору менен Кыргыз почтасы АКЧ акционердик коомунда акционер катышуу катарында чыгуу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин ыйгарым укуктук ишке ашыруу боюнча функцияларды мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунан санариптик өнүктүрүү министрлигине өткөрүп берүү сунушталат. Чарбакер коомдук акционердин катышуучусу
функцияларынын санариптик өнүктүрүү министрлигине өткөрүп берүү министрликтин жобосунун 1 пунктуна ылайык почта байланышы жаатындагы мамлекеттик саясаттын натыйжалуу ишке ашыруу зарылдыгы менен шартталган. Ошондой эле электр жана почта байланышы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 4-5 беренелерине, почта байланышы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 6, 20, 33 беренелерине ылайык санарип өнүктүрүү министрлигине электр жана почта байланышы жаатында башкаруу боюнча ыйгарым укуктар электр жана почта байланышы жаатындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу боюнча функциялар берилген. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен бекитилген 26-жылга чейинки Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү улуттук программасын натыйжалуу ишке ашыруу максатында адамдын жашоо турмушунун баардык чөйрөсүндө санариптик технологиялар киргизүү негизи санариптик күндөмдөрдү жана ыңгайлуу чөйрөнү түзүү, тийиштүү инфраструктуралык жана системалар түзүү зарыл. Азыркы учурда Кыргыз почтасы санариптештирүүгө, өтүүгө, электрондук кызмат көрсөтүүгө, калкты төлөө борборларында, цондордун иштеринде жана башка байланыштык көпчүлүк долбоорлордо тартылган. Ушуга байланыштуу Кыргыз почтасы акционердик, ачык акционердик коомунда акционер катышуучу катарында чыгуу боюнча санариптик министрликти жана ошондой эле буга чейин Акылбек Үсенович билесиз, Кыргыз Телеком, Евразиялык сберегательный банк, Альфа Телеком өткөн сыяктуу эле муну дагы ушул тартипте өткөрүп берүүнү сизден суранабыз. Ушул биздин токтомдун долбоорун колдоп бериңиздерди суранабыз. Урматтуу коллегалар, Садыр Нуркожоевичтин чечими менен жалгыз эле фонд көчүрмөчтө башкарбай ар бир министрлик саясатын өзү координировать этип, саясатты өзү жүргүзүп аткандан кийин өзүнүн алдында дагы механизмдер, инструменттер болсун деген саясатын улантып баратабыз. Ошонун алкагында Кыргыз почтасы ГПдан АО болуп, анан ошонун акционери биздин Министерство цифрового развития. Ким макул? 11-ci суроо. Аскарбек Сапарбек. Урматтуу Акылбек Үсенбекович, урматтуу кесиптештер, Айыл чарба министрлиги Кыргыз Республикасынын Ош областындагы Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айылынын аймагындагы жерлерди айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан өнөр жай транспорт байланыш энергетиканы коргонуу жана башка категориядагы жерлерди которуу боюнча токтом долбоорун сунуштап келдик. Акылбек Үсенбекович, бул токтом долбоору боюнча ушул Кызыл Кыштак айылынын аймагында жайгашкан 1019 контурдагы Маткасымов Азизбек Бекмаматовичтин жеке менчигиндеги 60 соту жерге ошо трансформациялап, ошол жерге соода логистикалык борборду куруу максатында ушул областтык жетекчилик, райондук жана айыл өкмөтүнүн бардык документтери даярдалып сунушталган. Кыргыз Республикасынын сугат айдоо жерлерин трансформациялоого мораторий мыйзамында жол берет. Бул соода логистикалык борборун курганга жана айыл чарба жерлерин трансформациялоо боюнча мыйзамдын 5-ci беренесине ылайык бул киши өзү ушул айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларын ордун толтуруу эсептелгенде 1.076.000 сом акча чыкты. Аны өз эсебинен толтурат. Жана ошондой эле алынбай калган пайданын суммасы 105.000 сом болду. Ал да эсептелди. Ал киши ошону толтурат, төгөт. Ал эми ушул бизнес пландын, бизнес проектинин реализациясы менен 2,5 жылдын ичинде бул соода логистикалык борбор курулат. Жалпы инвестициянын көлөмү 36,1 миллион сом. Техникалык, экономикалык негизделер эсептелген, бизнес план эсептелип чыккан. Ошонун кайтарым убактысы 4 жыл экен, ишке 24-жылы кирет. Ошондуктан урматтуу Акылбек Үсенбекович, урматтуу министрлик кабинетинин мүчөлөрү, бизде белгилеген токтом долбоорун колдоп бериңиздерди суранам. Так, Нурлан Арзыматович, жылдын аягы болуп калды. Биз Аскарбек Сапарбекович киргизген өзгөчө ушу логистикалык центрлар боюнча жерлердин баарын бөлүп берип атабыз. Ошонун жыйынтыктарын чогуу Минсельхоз менен бизге бериңиздер.
бизнес проект башталды, планы бүттү, же куруу башталды. Ошондой бүт учетко контролго алыңыздар. Жарайт. Түшүндүңүздөр да? Ким макул? Жарайт. Рахмат. Алмаз Кушбекович, пожалуйста, сиздин сурооңуз. Урматтуу Акылбек Сымбекович, Азамат коллегалар. Кеткенчи. Кыргыз Республикасынын финанс министрлигинин санарип казыналык милдеттемелерин чыгаруу жана пайдалануу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасы министр кабинетинин токтому долбоору. Урматтуу коллегалар, биз болсо быйыл жаңы финансылык инструментти сунуштап атабыз. Бул санариптик баалуу кагаздар. Бул жаңы финансылык инструмент платеж система банк аркылуу эмес, казынанын платформа ичинде эле жүгүртүлөт. Биринчи кезекте биз караганбыз, бул энергия сектору менен же возмещение НДС боюнча төлөмдөрдү өткөрүү боюнча да. Бул жаңы механизм, ошо колдоп бериңиз сурандым. Рахмат. Цифровое казначейское обязательство? Да. Так, урматтуу коллегалар, түшүндүңүздөр да? Ким макул, колдоп коюңуздар. Кийинки суроо. Урматтуу Акылбек Сымбекович, урматтуу коллегалар, Кыргыз Республикасынын министр кабинетинин казыналык милдеттемелерди чыгаруу жолу менен мамлекеттик органдардын кредитордук карыздарын төлөө жана курулуш объекттеринин каржылуу механизмин бекитүү жөнүндө. Биз өткөн жылы декабрь айында бул ишке ашырган бир жаңы механизм киргизгенбиз. Бул кредитордук карыздарды жабуу боюнча Министерство транспорт аркылуу биз уже апробирование кылдык. Быйыл болсо экинчи этабында курулуш маселеси боюнча да турат. Ошол жобого биз кошумча изменение киргиздик, дополнение. Ошо жаңы инструменттер жана айтып кеткендей, строительный сертификат деп койсок деле болот. Любой объекттин баасын аныктап чыкканда биз ошого жараша кагаз чыгарып беребиз. Ал банк аркылуу объект, подрядчик финансирование алып берет. Ошо менен биз бүткөндөн кийин баалуу кагазды сиз гасить коесуз. Ооба, банктан кайта сатып алабыз. Мөөнөтү 3 жыл. Ошондуктан азыр айтып атабыз, любой объект, кудай буюрса 3 жылдын мөөнөтүнүн ичинде бүтүрөт тургандай да. 15-чи суроо. Бобек Эргешевич. Саламатсызбы, Акылбек Сымбекович, саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Азыркы сөз Кадамжайский струймановый кабинет тууралуу болот. Кадамжайский струймановый кабинет бул жаратылышты бузуу производственный комплекс болуп эсептелет. Анын чыккан калдыгы бул концентрат менен толгон суу. Ал суу болсо көлчөлөргө түшөт. Көлчөлөр биринин атынан бири байланган цепочка болуп, ошо көлчөлөрдөн ашып эми аягындагы көлчөдө концентраттары эң азайып, более менее тазараак суу аягында калат. Ошо көлчөлөрдүн ылдый жагында населенный пункттар бар, гражданский населениялар бар. И если ошо көлчөлөрдүн алды суу өтмөй боло турган болсо, ошо концентрат сууга сиңген болсо, значит, ошо ылдый жактагы элге бүт ошо концентрат суу менен аралашып, подземный суу менен аралашып, элдин потреблениясына, колдонуусуна кирип кетет. Ошондуктан биринчи негизинде ошо көлчөлөрдү сиңбеш тууралуу бир нече жумуштары бар. Бул алдына мембраналарды коюшат жана башка керектүүлүүчү жумуштарды жүргүзүшөт. 2005 жылы 1-июнда Кадамжайский струймановый комбинат өзү иштей албагандыктан биздин мамлекеттик ФУГИ аны сатууга коюп, ал аны Казак компаниясы алат. Өзү мыйзамдардын негизинде биздин мамлекеттик буюмубуз сатылганда, приватизация болгондо бүт ошо калдыктардын жумуштарын, калдыктардын баягы сактоочу жерлерди ордуна келтирүү жумуштарын бүт милдеттин жаңы алуучу ишкана милдеттүү түрдө алыш керек. Бүт карыздар менен баары ошол жерде сатуу процедуралары жазылган. Сатып аткан маалда өзгөчө кырдаалдар министрлиги макулдугун берип, ошо өзүнө ала турган милдеттемелерди белгилеп кеткен.
ошо боюнча ал сатылды июнда, 1 июнда. И жаңы владелец, жаңы ошо ишкер ошо жерге киришти, Казак компаниясы. Бирок тилекке каршы 19 декабрда 2005 жылы күтүлбөс жерден өкмөттүн токтому чыгып атат. Ошо мезгилдеги премьер-министрдин колу менен что калдыктардын 2 калдыгын эч кандай основаниясы жок эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансына берүү боюнча. Ал негизинде берүү ошо постановлениени аткаруу үчүн бул бир нече мыйзамдарды бузуш керек эле. Бул закон о промышленной безопасности, где аябай так жазылган, что жаңы алуучу ишкер өзүндө резерв акчасы болуш керек, жана бүт кандай бузулган калдыктар боло турган болсо, ошону өзүнүн ошо резерв акчасы менен ремонттоо жумуштарын жүргүзүш керек. Экинчиси, бул закон об окружающей экологии окружающей среды, статьясы 27-28, ошо жаратылышты бузуу ишканаларды алуу боюнча алардын алдында экологический экспертизаны жүргүзүп, ошо мамлекеттен жаңы ишкерге өткүчө ошо экологический экспертизанын негизинде ошо акчаларды эсептеп чыгарыш керек эле. И ошону аягындагы чыккан акчаны ошону өзүнүн мойнуна алыш керек эле. Бүт бул жумуштарды жасабастан ошо маалда ушундай өкмөттүн токтому чыгып 2005 жылы. И өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2 ара болуп калды. Бир жагынан 2 калдыкты ошо бир нече цепочка соляной озеро деп коебуз, неме соленокопитель. Ошолордун только экөөнү эле сууруп чыгарып, өзүнө балансын аруу боюнча бул кайсы канчалык мыйзамга туура келет же туура келбейт, канчалык бул тууралуу мыйзам бузулат, же болбосо ошо өкмөттүн токтомун аткаруу боюнча. Ошо тууралуу бул ошо 2 соленокопительдер, бул 7-8 соленокопительдер баланска алынбай тургандыктан экологический комиссия түзүлөт, чтобы ошо 2 соленокопительдин баасын чыгарганга. Ал дагы комиссияга иш бербестен жаңы алган ишкер Казак компаниясы өзгөчө кырдаалдар министрликти сотко берет. Мына ушундай өкмөттүн токтому чыкты, сен өкмөттүн токтомунун негизинде милдеттүү түрдө алышың керек деп. Ошо соттон 1, 2, 3 инстанцияда сот аркылуу жеңет. Бизди милдет аркылуу алдыртканга мажбур кылат. Бирок ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, согласно нормативно-правовых актов, если 2 акт бири-бирине каршы боло турган болсо, чыккан акт, кайсы нормативный правовой акт күчтүүрөөк болсо, жогору деңгээлде боло турган болсо, ошо акт туура деп эсептелет. Бул жерде өкмөттүн токтому мыйзамга караганда онун мындай ылдый болгону белгилүү. Азыркы күнгө чейин ошо 2 соленокопитель өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансынан алына элек. Ал тууралуу бир нече кырылышып, постоянно чабышып келгенбиз. Бирок акыркы мезгилде азыр жаңы спецадминистратор дайындалып, Кадамжайский сурменой комбинатка ал толук технологический цепочкасын толук изилдеп, ал болсо өзүнүн инженердик чечимин чыгарат. Что если ошо цепочка соленокопительдин арасынан 2 соленокопительди чыгарып башка ишканага бере турган болсок, технологическая цепочка и работа сурменного комбината токтоп калат деп. Нарушается вся работа деятельности сурменного комбината и ставит под угрозу вообще производственной целесообразности выпуска продукции. Ошого
ошо жаңы спецадминистратор бизге кайрылат сураныч менен ушу 2 соленокопительди ушу технологический цепочканын арасынан чыгарбастан сураныч кайра бизге өткөзүп бериңиздер. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен муну оңдоп туруп, производственный циклды и технологический цепочканы кайра жандандырабыз деп. Ошонун негизинде биз азыр инициатива кылып, ошо 2 соленокопительди кайра Кадамжайский строймунай комбинатынын балансына берүү боюнча жана 19 декабрь 2005 жылы чыккан өкмөттүн токтомун жокко чыгаруу боюнча. Кыстарма катары айтып кетейин, 2 соленокопительдин жумушун биз мамлекеттик күч бюджеттин эсебинен жүргүзө турган болсок, 2019 жылдын баалары менен бул $4 миллион болгон. Азыркы күнү 22 жылы аягына бул смело 30% кошсок болот, значит $6 миллион болот. Если бул 2 соленокопительди биз мамлекеттик бюджеттен өзгөчө кырдаалдар министр аркылуу жумушун жүргүзө турган болсок, мамлекеттик бюджетке $6 миллион чыгым болот. Ошонун эле жанында Кадамжайский строймунай комбинаттын өзүнүн ээси бар. Бул өзү Кадамжайский строймунай комбинат. Ошондуктан алдагы өзүнүн каалоосу менен ушу 2 соленой накопительди кайра кайтарып бериңиздер деп суранып жатат. Онун каты бар. Ошонун негизинде биз, урматтуу коллегалар, сиздерге баарыңыздарга макул согласованияга бергенбиз бул долбоорду. Баарыңыздар макулуңузду бергенсиздер. Бир гана Министерство экологии и технадзора каршылыгын берген, жалгыз. Каршылыгын эмне катары айтып атат, кандай жагынан айтып атат. Булардын таянычы силер дейт, өзгөчө кырдаалдар министрлиги дейт, кайра эле ошо 19 декабрь 2005 жылы чыккан өкмөттүн токтомун аткарган жоксуңар деп. Тут бирде вообще эле белгисиз болуп калды. Буга чейин мен айтып кеткендей, өкмөттүн токтому канчалык мыйзамдуу же мыйзамдуу эмескени жана канчалык бул технологический цепочканы бузуп азыркы эмдиги инвестор келе турган болсо, канчалык ушу башаламан ишкананы алабы же албайбы, экинчи суроо пайда болот. Жана ошонун эле жанында ошо өкмөттүн токтомун биз аткарып өзгөчө кырдаалга министрлигине бере турган болсок, кайра эле закон об окружающей среды 3 статьясын бузуп атат. 27 статьяны, 28 статьяны жана 54 статьяны. Ошого, урматтуу коллегалар, сиздерге добушуңуздарга берет элем. 19 декабрдын 2005 жылы чыккан өкмөттүн токтомун жокко чыгаруу жана азыркы өкмөттүн токтому менен ошо 7 жана 8 соленокопительди кайра өзүнө ээсине кайтарып берүү боюнча. Рахмат. Колдоп бергениңиздерге суранам. Так, biz токтомду мы отменяем действие постановления, но то, что мы передаем обратно на баланс, нету. Надо учесть, наверное, Бобек Григорьевич. Ошо токтомду жокко чыгарган болсо, биз уже анын последовательный немеси менен уже өзүбүз арабызда ал процедураларды өткөзүп алабыз. Спецадминистратор 22 июльда суранган экен, бизге өткөзүп бергиле деп. Биз анда беребиз. Пожалуйста, Уважаемый Акылбек Усунбекович, я вот могу ошибаться, вот было здесь одно заседание под вашим председательством касательно компании в процессе банкротства. Это про вот это комбинат шло, да, речь? Где вот инвестор... Он находится сейчас в процессе банкротства. Да. Там работает спецадминистратор, который обратился письмом в администрацию МЧС, чтобы была единая технологическая цепочка хвостохранилища, эти 2 хвостохранилища им вернуть. Мы ал жағынан, мне претензий нет, мы дали нормально. Я к тому, что там поднималась проблема обязательств казахского инвестора, долги. Если вы сейчас вернете, вот эти все суммы, которые вы обозначили, должны быть в долговых обязательствах
инвестора деп ушуну айтып отурмун. Правильно, ошонун баарын ойлоп кетиш керек. надо. Тогда стоимость активов с кыргызской стороны резко должна увеличиться. Правильно, да? Хорошо. Имейте в виду, чтобы не повисло эти хвостохранилищалар, же тиякта эмес, же биякта эмес калып калбасын, ал элге зыяны тиет да. Анан в этой связи я прошу еще раз нам возможность текст еще раз подумать с учетом этого. Может быть, надо отменить с момента принятия там садот пайспа. Ошонда ойлош керек да, потому что в стандартной технике с момента вступления этого отменится то. А может быть, нам нужно изначально то отменять, чтобы с того момента было неправильно, это изначально их проблема была. Так, давайте мы принципиально поддержим, а формулировку я подпишу, когда Аяз Батыркулович, Мурат Ганиметович и Бобек Ергешевич вместе с Минэкономом окончательную формулировку дайте, с какого момента отменяется это постановление 2005 года и как она вступает в силу, с учетом того, что надо же на баланс кому-то передать и ответственность возложить. Тура? Давайте поддержим Бобека Ергешевича. Конечно, ему хорошо, определенная головная боль уходит, но если надо будет, мы вернемся и всех хвостохранилища попросим посмотреть, Бобек Ергешевич. Так, бүттү? Доработать проект постановления Аязу Батыркуловичу, Мурат Ганиметовичу. На подпись потом. Так, 16-ші суроо. Нуржан Арзыкулова. Саламатсызбы, урматтуу Акылбек Усунбекович, урматтуу жыйындын катышуучулары. Сунушталган токтом долбоору Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылга карата кризиске каршы чаралар планын ишке ашырууга багытталган. Негизги максаты Кыргыз Республикасынын экономикасына салым кошкон чет өлкөлүк жарандарга Кыргыз Республикасы менен чектешкен өлкөлөрдүн жарандарын кошпогондо убактылуу жашоого уруксат берүүнүн жөнөкөйтөлүнгөн системасын киргизүү аркылуу чет өлкөлүк түз инвестициялардын агымын көбөйтүү жана Кыргыз Республикасынын инвестициялык жагымдуулугун жакшыртуу. Долбоор менен Кыргыз Республикасынын экономикасына 15 миллион сомдон жогору кошкон салымы үчүн чет элдик жаранга Кыргыз Республикасынын аймагында 6 ай милдеттүү жашабай убактылуу жашап турууга уруксат берүү. Убактылуу жашоого уруксат берүү үчүн берилген документтердин кароо мөөнөтүн 1 айдан 14 жумушчу күнгө чейин кыскартуу сунушталган. Ошондой эле сунушталып жаткан ченем Кыргыз Республикасы менен чектешкен өлкөлөрдүн жарандарына жайылтылбагандыгына байланыштуу убактылуу жашоо уруксат алуу үчүн документтердин кабыл алуу уюштурууну өзүнчө пункт менен бекитүү каралган. Жогоруда айтылган негизинде токтом долбоорун колдоп бериңиздерди өтүнөбүз. Рахмат. Суроолор барбы? Каршы жокпу? Ким макул? Так, дополнительный суроого өтүп атабыз, муну оңдоп туруп алып келели мага. Түпкүлүгүн айтсаңар, сутун. Макулбу? Аскарбек Сапарбекович. Кана? Урматтуу Акылбек Усунбекович, урматтуу кесиптештер. Биз демилгелеп аткан токтом долбоору бул айыл чарба продукциясынын кээ бир түрлөрүн экспорттоого чектөө коюу боюнча быйылкы жылдын 22 жылдын 17 мартында 140 номурда токтом кабыл алынган. Анда айыл чарба продукцияларынын эң көп түрү бизде чектөө коюлган. Быйылкы жылдын жыйынтыгы менен өзүңүздөр билесиздер, андай муктаждык өзүнөн өзү жок болду. Бирок ошол эле мезгилде буудайга жана Россиядан ташылып келип аткан күн караманын семчкасына чектөө коюуну демилгелеп атабыз биз. Себеби бизде азырынча ошол 78-80% гана азыктык буудай менен камсыз кылып атабыз өзүбүздү. Калган Россиядан келет. Ошон үчүн экспортту чектеп атабыз. Биринчиси, ошол эле мезгилде өзүбүздөгү кайра иштетүүчү мекемелерди колдоо максатында аларга квота киргизип атабыз.
жанагы мелкомбинаттар кичине экспортко чыгарсын деп. Бул бир жагы. Экинчи жагы, Акылбек Сөнбекович, бизде тилекке каршы бүгүнкү күндө өсүмдүк майы менен өзүбүздү камсыз кыла албай атабыз. Экспорттоп келген күн караман семишкесин толугу менен тиги импорттоп келебиз, бирок экспортту чектейли деп атабыз. Мына ушул багытта биз токтом долбоорун демилгеледик. Бул токтом долбоорун демилгелегенибиз 6 айлык мезгилге, мөөнөткө. Колдоп бериңиздерди суранам. Азык-түлүк коопсуздукка Айыл чарба министрлиги жооп берет. Мурат Ганиметов, сиз бирдеме дейсиз? Акылбек Сөнбекович, бул токтомдун долбоору боюнча финансы министрлигинин отрицательный заключениясы бар. Алмаз Кушпакович. Выпадение боюнча. Выпадение боюнча. Ну, мы Жок, биз бияктан НДС алган жокпуз да. Биз наоборот запрет киргизип атабыз. Это другое постановление. Это постановление ограничения экспорта. Экспортка чыгаруу боюнча. Здесь не нулевой ставки НДС нету. Здесь просто объемы. Мы ограничиваем экспорт пшеницы и квотируем муку. Абсолютно ограничиваем экспорт подсолнечной семечки. Анан азыр муну бүтүрөйлү, андан поручение болот сизге. Ким макул? Так, о создании фонда зеленой энергетики. Талай Муканович, сизге. Акылбек Сөнбекович, для уточнения, Минфин по данному проекту замечаний не давал. Хорошо. Вицелер жакшыраак карагыла документтерди кирип атканда. Уважаемый Акылбек Сөнбекович, уважаемые участники заседания, во исполнение поручения администрации президента Кыргызской Республики, Министерством энергетики Кыргызской Республики был разработан, согласован и внесен на рассмотрение администрации президента Кыргызской Республики проект о постановлении Кабинета министров Кыргызской Республики о создании фонда зеленой энергетики при Кабинете министров Кыргызской Республики. Создание фонда направлено на развитие отрасли зеленой энергетики в Кыргызской Республике в целях обеспечения энергетической безопасности страны, надежной устойчивой работы энергосистемы, рационального использования топливно-энергетических ресурсов и увеличения генерирующих мощностей, создание благоприятных условий для привлечения внутренних иностранных инвестиций, субсидирование по возмещению затрат на покупку электрической энергии субъектов возобновляемых источников энергии в Кыргызской Республике. Создание фонда позитивно повлияет на субсидирование по возмещению затрат на покупку электрической энергии субъектов возобновляемых источников энергии, повышение энергетической и экологической безопасности страны, широкое распространение современных технологий ВИЭ, включая малые ГЭС, ветровые, солнечные энергетики и биогазовые технологии, создание условий и механизмов для выработки и поставки электрической энергии в рамках установленных тарифов, преференции на договорной основе, также использовано ВИЭ для собственных нужд, повышение доли возобновляемых источников в топливно-энергетическом балансе, создание рабочих мест при разработке строительства объектов с использованием ВИЭ, эксплуатации и обслуживания, производства и продажи оборудования ВИЭ. Кроме того, оптимизация отрасли зеленой энергетики поможет. Первое – это улучшить состояние энергосектора для приема инвесторов в регионах. Второе – создать дополнительные рабочие места в отдельных приграничных регионах страны. Третье – поднять имидж Кыргызской Республики на международной арене. Четвертое – активно вовлечет всех групп потребителей в энерго и ресурсосбережения. Пятое – проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и затрат, направляемых на оплату энергоресурсов. И шестое – создание благоприятных условий для превращения энергосбережения в привлекательную сферу для бизнеса. Принимая во внимание вышеизложенного, просим поддержать предоставленный проект постановления по созданию фонда зеленой энергетики в Кыргызской Республике. Так, урматтуу коллегалар, источниктерин кийин биз аныктап тактап чыгабыз. Механизмди биз турмушка ашыра баштадык. Каршы жокпу? Кто за, прошу проголосовать. Ушинтип мындай шарт чечип жылбасак, урматтуу коллегалар, мында оңдоп койгула. Бизге эч ким бир да инвестор келбейт. Биз азыр валютный рискти дагы өзүбүз алабыз. Талай Муканович, сиз токтом киргизем дегенсиз. Дагы ошо Өзбекстандын тажрыйбасын караңыз. Алар өкмөттүн токтому менен эле баарын валюта менен договор түзө берет экен, ВИАнын баарын.
Ошондой эле Турциянын мамлекетиндекиндей кылып. Мага алып келип бериңиз. Эмки отурумга киргизиңиз. Понял. Так, Алмаз Кушбакович, сиздики. Положение об утверждении положения о рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования недрами. Суть только, не надо там много уходить. Рекультивационный фонд боюнча Акылбек Күсүнбекович положение жазылганда 45% нак актала жатсын депчи. Ошо биз өзгөртүүнү киргизип атабыз. 100% эле пайдалануу боюнча. Вот ушул изменение. Түшүндүңүздөр да? Азыр биз биринчи кадам менен рекультивационный счетто турган акчалардын баарын коммерциялык биздин банктарга бергенбиз. Алар гарантия берип ошол акчаларды азыр иштетип атат, бирок ошо положениясына кирип калыптыр. 45%га чейин накталай акча менен туруш керек, калганы баалуу кагаздар менен деп. Мифин айтып атат, эгерде баалуу кагаз өкмөттүкү болсо анда 100% эле боло берет деп. Каршылык жокпу? Кем макул? Рахмат. Кийинки суроо. Эми мындай кыскача айтканда, өзүңүздөр билгендей, жакында эле ушул 47-чи колонияны снос кылып, ушул материалдар пайда болгон. Бир жагынан материалдар кирпич, темир тезектер ошо тартиби жок экен по использованию и по учету, да. Ошондуктан Кыргыз экономика жана коммерция министринин ушул сунуштап атабыз, ушу тартипке келтирип, надо упорядочить процесс использования средств, материалов, строительных материалов, которые можно использовать дальше, и материалы, которые можно отнести на уничтожение. Это простой способ пути, если так усложнили, что всех поприсажать. Eski buzulup aткан зданияныкын сен анан эмне кылып атасың? Eski buzulup aткан здание, то, что вот стоит на балансе фуги, вот мы их смотрим, которые не стоят на балансе, это уже тогда вне фуги. Они сами создают комиссию, сами списывают, правильно, да? Ну, то при участии фуги непосредственно, конечно. И в соответствии с этим просим поддержать. Так, делегирование. Урматтуу Акылбек Күсүнбекович, азыркы учурда бажы алымдарын жана салыктарды төлөбөстөн жеке пайдалануу үчүн товарларды ташып кирүүнүн ченемдерине ээк кеңешинин 2017 жылдын 20 декабрындагы жеке пайдалануу үчүн товарлар менен байланышкан айрым маселелер жөнүндө чечимине ылайык жеткирүүчүлөр тарабынан келүүчү жана эл аралык почта жөнөтүлгөн аркылуу ээптин бажы аймагында жөнөтүлүүчү товарлар 2023 жылдын 1 апрелине чейин наркы 1000 еврого эквивалент болгон суммадан жана салмагы 31 килограммдан ашпайт. 22 жылдын 1 апрелден тарта наркы 200 еврого эквивалент болгон суммадан жана же салмагы 31 килограмм ашпайт. Ушуну менен бирге ашып кеткен болсо, наркыктык жана салмактык ченемдердин ашып кетүү бөлүңдө наркынан 15%, бирок 1 килограмм үчүн 2 евродон кем эмес алынат. Ошондой эле аба транспортунан айырмаланган же жөө тартипте коштолуучу жана же коштолбогон жүктө ташылып кирүүчү жеке пайдалануу үчүн товарларга карата алымсыз ташып өтүүнүн ченеми 2022 жылдын 1 октябрына чейин наркы 1000 еврого эквивалент болгон суммадан жана же салмагы 31 килограмм ашпайт. 2022 жылдын 1 октябрынан тарта наркы 500 еврого эквивалент болгон суммадан же жана салмагы 25 килограммга ашпайт. Ушуну менен бирге көрсөтүлгөн ченемдерди жогорулаткан учурда наркыктык жана салмактык ченемдердин ашып кетүү бөлүгүндө жеке жактар тарабынан наркынын 30%-ын бирок 1 килограмм үчүн 4 евродон кем эмес төлөө зарыл. Ошон менен интернет соода жаатында активдүүлүктүн өсүшүн жана экспресс жүктөр жана эл аралык почта жөнөтүүлөрү катары жеке пайдалануу үчүн товарларды жеткирүү, ошондой эле ээптин тышкы чек арасында чек ара соодасынын көлөмүнүн өсүшүн эске алып, жеке жактар тарабынан тиешелүү бажы төлөмдөрүн төлөбөстөн ишкердик иш жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу максатында рыноктун көп өзгөрүп турган конъюнктурасы негизделген ченемдерди мезгил менен
кайра карап чыгуу менен товарларды жеке пайдалануу үчүн алып келүүнүн сандык жана салмактык ченемдерин туруктуу негизинде белгилөө максатка ылайыктуу деп эсептейбиз. Көрсөтүлгөн ченемдерди белгилөө жеке пайдалануу үчүн товарларга бажы контролу. Чора түшүндүк. ЕАЭС алкагында границабыздын баары бирдиктүү, ошондуктан бул эреже баардык өлкөлөрдүн баарына таандык. Колдоп коюңуздарды өтүнөбүз. Ким макул? Рахмат. Кийинки эл үмүтү. Эдил Жолдубаевич, министр образования. Саламатсызбы? Акылбек Үсөнбекович, саламатсызбы? Жыйындын катышуучулары, Кыргыз Республикасынын президентинин эл үмүтү эл аралык стипендиянын ыйгаруунун тартиби жөнүндө жободо Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин жана ата-энелердин катышуусу менен 4 тараптуу келишимдин ордуна стипендианттар менен 2 тараптуу келишим, бул жерде мына стипендиант жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги түзүү каралган. Бул стипендия Кыргыз Республикасынын президентинин фондунан Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги аркылуу каржылангандыгына байланыштуу. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин келишимдин тарабы катары катышуусу талап кылынбайт. Андан тышкары бул стипендияга магистратурага жана докторантурага тапшырган жарандарыбыз катышат. Ошондуктан ата-энелерди алып салып аткандыгыбыздын себеби ушунда. Андан тышкары докторант, аспиранттарга эле таандык да, школду бүтүп жаңы өтүп аткандар. Жок, только магистранттар жана докторанттар. Бакалавриат жок биякта. Андан тышкары эл аралык стипендияны ыйгаруунун тартиби жөнүндө жободо Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайында жетишүүнүн орточо балына карата жана GPA деп дипломдун орточо баалы 3,8 балдан кем эмес деп талап кылынган. Бирок биздин оюбузча ошо дүйнөлүк топ 100 рейтингине кирген чет өлкөлүк жогорку окуу жайга окууга тапшырган адамдардын билим деңгээли жетиштүү. Ошондуктан аны кошумча дагы талаптарды коюу кереги жок деп эсептейбиз. Аны ошо долбоорду колдоп берсеңиздер. Анан урматтуу Акылбек Үсөнбекович, маалымат үчүн эле айтып коеюн. Азыркы учурда ошо жалпы 16 документ тапшырган. Республикалык комиссия 9 талапкерге эл үмүтү эл аралык стипендиясын ыйгарды. Суммасы 31 миллион сом. Анан алардын ичинен Америка университеттерине, Англия университеттерине жана Амстердам университеттерине тапшырган 4 талапкерибиз бар, стипендиатыбыз. Канча талапкер? 9. 9 кишиге стипендия бердик. 31 миллион сом. 31 миллион сом жалпы. 50 миң долларга чейин. Бул жерде жалпы 30 миллион болду. Бирок мисалы ар кандай бар да, бирөөсүнө мына Колумбия университетине тапшырыптыр, мамлекеттик башкаруу боюнча магистрдик программага 4 миллион сом. 4 миллион сомдон 48 миң доллар тапты. 50 миң доллар. Бул Эдил Жолдубаевичтин жакшы инициативаларынын бири. Бирок мындан аркысын мына быйыл жаңы баштадык да, көп укпай калдык деп атат. Эмдиги жылы дагы ошонун бар аракет кылат. Анан мурунку кадр 21 века дегендин кемчиликтерин баарын эске алыңыздар. Мурунку кадрлар келсе жумушу жок жүрүп калып атты, кайра кетип атышты. Анан көбү келбей койду. Анан биз жылына 50 миң доллардан төлөп 4 же 5 жыл. Анан 300 миң, 250 миң доллар төлөсөк, балдар кыздарыбыз келбей койсо, ошо жагын баарын карагыла азыр. Мына быйылкыга бүттү. Эмдиги жылы ошо критерийлердин баарын караңыздар. Макулбу? Сөзсүз түрдө кайра Кыргызстанга кайтып келип, алардын иштеши зарыл биз үчүн. Ким макул, урматтуу коллегалар? Я хотел сказать, что это сегодня по эл үмүтү, снос зданий, по рекультивации у министерства, оказывается, были замечания, предложения. Но из-за того, что мы в последний момент это сказали, у нас не было возможности подготовиться, и мы не можем знать, какие учтены, какие нет. Поэтому по этим документам я голосую в рамках наших заключений. И непосредственно по эл үмүтү мы Эдилу Жолдубаевичу говорили об этом. Я хотел попросить у вас разрешение протокольное, может быть, что если ведомства видят, что какие-то им профессии нужны, чтобы мы могли там тоже участвовать, потому что Центр судебного представительства, они сейчас в переговорах с Гаагской арбитражной академией, и если 2-3 человека, к примеру, через центр будут подавать, пройдут, может, их надо поддерживать. На первый год это хороший инструмент, на первый год
хаотичное профессиональное направление болып қалды да. Не, Екінші я жылға полностью- госоргандарға мүмкіншілік берсеңіз, біз де қосыламыз. Полностью я с вами согласен. Полностью согласен. И администрация президента, и представители министерств и ведомств, местные органы самоуправления, они сами должны активно участвовать во всех этих конкурсах. Многие знают уже английский язык. Объявления выходят каждые полгода. Мы также в Министерство народного образования внесли же изменения. Наши студенты тоже могут в год 2 раза поступать. Так и везде, и докторантура, и аспирантура, и магистратура, они все объявления выходят. Она, наверное, біздің госслужащийлер, тем более барабыз десек, мы только будем этому рады. Еще идет вопрос, что в случае, если наше ведомство, как, например, Министерство юстиции, с каким-то ведущим мировым учебным заведением установит целевую программу, скажет, вы нам обучите 5 инженеров в области ветряной энергетики, то, в принципе, вы, направив туда, вы можете профинансировать. Президентке қайрылып, ошол ел үміті деп, ошол 5 балаңызды ошол жерден оқытып аласыздар. Түшүндүңүздөр да, рахмат. Кудайберген Базарбаевич айтып, 2,5 мың кишиге 100 мыңдан сомдон берип атабыз. Андан мурун 200 эле 2700 үй бүлөгө 100 мың сомдон колунда жок табыларга бердик. Мына эми таланттуу балдарыбызга 31 миллион сом бөлүп берип, аларды окута баштадык. Бир топ жакшы жаңылыктарды сиздер менен чогуу жаратып атабыз. 445-чи токтомду ким киргизди? Ысык-Көл боюнча. Ысык-Көл облусунун аймагында курорттук рекреациялык объекттерди куруу. Акылбек Сөмекович, жыйындын катышуулары, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2007 жылдын 2 октябрындагы номер 445 Ысык-Көл облусунун аймагында курорттук рекреациялык объекттерди куруу, абаттоо, техникалык эксплуатациялоо жана күтүү эрежесин бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүүлөргө киргизүүгө жөнүндө токтом долбооруна негиздеме маалымат. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин бул токтом долбоорунун максаты жана милдети Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 10 майдагы номер 150 Ысык-Көл облусуна калктуу конуштардын тургундардын пляж аймактарына кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндө жарлыгын аткаруу болуп саналат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2007 жылдын 7 апрелинде номер 91 Чолпон Ата, Карабой, Бостери курорттук комплекстердин башкы пландарын бекитүү, Торайгыр, Кошкөл, Сары Ой жана Чоктал эс алуу зоналарынын аймактык өнүктүрүү схемасын жактыруу жана Ысык-Көл облусунун курорттук рекреациялык аймактарын жайгаштыруу, жакшыртуу боюнча чаралар жөнүндө токтомдун 7 пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2007 жылдын 2 октябрындагы номер 445 Ысык-Көл облусунун аймагында курорттук рекреациялык объекттер куруу, абаттоо, техникалык эксплуатациялоо жана күтүү эрежесин бекитүү жөнүндө токтом кабыл алынган. Жогору аталган токтом менен Ысык-Көл облусунун аймагында курорттук рекреациялык объекттерди куруу, абаттоо, техникалык эксплуатация жана күтүү эрежесин бекитилген. Эрежеси Ысык-Көл облусунун курорттук рекреациялык аймагында шаар куруу жана архитектуранын талаптарын ишке ашыруунун бирден бири негизги инструмент болуп саналат жана шаар куруу архитектуранын баардык субъекттери үчүн милдеттүү. Убактыңызды көп албай, Акылбек Сөмбекович, жыйындын катышуулары ар бир мамлекеттик ведомстволорго, министерстволорго таратылып, Минюсттан сунуштар сунушталган, ошолордун баары оңдолуп, ошол мамлекеттик долбоорлоо институту, министрликтер жана ведомстволор менен бирдиликте куруу эрежесин жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2007 жылдын 2 октябрда номер 445 токтомуна редакциялык мүнөздөгү өзгөртүүлөр киргизилген. Ошого байланыштуу бул долбоорду кабыл алуу жогоруда аталган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы аткаруу үчүн зарыл болгон чара. Сунуштар пикирлер бар түшкөн, Адилет министрлиги долбоордон өзгөртүүлөр киргизип, кайра карап чыгуудан кийин оң корутунду алынган. Келишим калган
бөлүгү эч кандай сын пикирлер жана сунуштарсыз өттү. Бул токтомдун долбоорун кабыл алуучу эч кандай терс социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесиптерди алып келбейт. Сунушталган токтомдун долбоору Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин сайтына жайгаштырылган жана коомдук талкуулоодон өткөн. Эч кандай сунуштар же комментарийлер түшкөн жок. Берилген долбоор күчүнө кирген эл аралык келиштин чечимдери менен карама каршы келбейт. Ушул токтом долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттин кошумча финансылык сарптоолорго алып келбейт. Ушу берилген долбоор жөнүндө салуучулук таасирине талдоо жүргүзүүнү талап кылбайт. Кыскача ушул маалыматты сөз. Мен жанагы толуктоолорум менен чогуу колдоп коюңуздар. Ким макул? Рахмат, урматтуу коллегалар. Бир-эки слайдка көңүлүңүздөрдү буруп коеюн деп атам. Биз бюджетибизди алып бардык. Эмдиги жылы сиздер менен чогуу биз 503,4 миллиард сомго чыгарып атабыз. Жалпы биздин кирешебиз менен чыгашаларыбызды. Бул консолидацияланган бюджет. Бюджет государственного сектора управления, который включает местные бюджеты, бюджеты соцфонда, трансферты и все другие наши доходы и расходы. На 503 миллиардка көтөрдүк. Эгерде 2013 жылы бизде болгону 96,5 миллиард сом болгон. Ал эми мына быйыл биз 503 миллиард сомго чыгарып атабыз да. Эгерде мына 2010 менен 2020-ны карасаңыздар, болгону 248 миллиард сомго көбөйүп атат. А биз 2021 жылы эле 65 миллиард сомго көбөйттүк. 126% темпы роста болду. ВВП растет на уровне значительно ниже. Быйыл 404 миллиард сом биз алдын ала айтып атабыз. Эгерде жана Баткендеги чыгашаларыбыздын баарын кошсок, бизде 424, балким 434 миллиардка чейин жетип калабызбы. Мына 2021 жылга салыштырмалуу 91 миллиард сомго өсүп атат. Өсүш 129%га болду да, урматтуу коллегалар. 156 миллиард сомду биз сиздер менен чогуу мына октябрда мен келгем, майда вице-премьер болуп келгем. 2 жылдын ичинде 156 миллиард. Бул почти 1 миллиард 800 миллион доллар биз көбүрөөк акча таптык жана экономикабызга сиздер менен чогуу киргиздик. Дагы айтып кете турган нерсе, эгерде мына быйыл биз күнүнө 1,1 миллиард сом таап атсак, жана сиздерге бөлүп берип атсак, эмдиги жылы 1,3-1,5 миллиард сомду күнүнө. Мына азыр 4 күн эс алууга кеткен атат элдердин баары. А бизде деген казынадан андай эс алуу жок. Күнүнө 1 миллиард 100 миллион доллар сомдон чогултуп атабыз. Эмдиги жылы 1 миллиард 3, 1 миллиард 500 миллион доллар сом чогултууга жетишибиз керек сиздер менен чогуу. Мына дагы ички дүң продукциянын өсүшүн сиздерге көрсөтүп коеюн дедим элем. Кийинкисин слайдты көрсөтүп коелучу. Мына 2011-ден 2020 жылга чейин ички дүң продукциянын көлөмү өсүшү 381 миллиард сом болгон да. Мунун 20% эле доход расход болуп турган. А биздин бюджетибиз эмдиги жылы 503 миллиард сом болуп атат. Урматтуу коллегалар, мурунку 10 жылда дагы ушуга жеткизсек болмок. Анткени биз бир дагы салык жаңы киргизген жокпуз. Салыктын көлөмүн көбөйткөн жокпуз. Наоборот, мына Аскарбек Сапарбековичти колдойлу деп жер салыгынын баарын алып салдык. Азык-түлүк коопсуздук болсун деп НДС'ин баарын алып салдык. А биз болсо мына баланча акчага сиздер менен чогуу көбөйтүп отурабыз. Биз номиналдуу түрдө 2 жылда 328 миллиардка ички дүң продукциябызды көтөрдүк да. А 10 жылда болгон 398 миллиардка көтөрүлгөн, урматтуу туугандар. Жанагы айтып атышпайбы, бул эки Жапаров эмне кылып атышат деп. Мына биздин өкмөт башыбызда Садыр Нуркожоевич өзү турат аткаруу бийлигинде. Стабилдүүлүк пайда болду.
Биз экономикада акыл эстүү башкарууну киргизе баштадык, урматтуу коллегалар. Финансы министрин, экономика министрин угуп, вице-премьерлер, премьер баарыбыз чогулуп алып, ошо возвращаем здравый смысл в управлении экономикой страны. Мына ошол экинин баарын сиздерге айтып коюуну туура көрүп атам. Быйыл эле, урматтуу коллегалар, биздин коллегаларыбыз налоговый служба 50 миллиард сом былтыркыга караганда көп чогултту. Бажы инспекциясы 26 миллиардка көбүрөөк чогултуп атат. Биз 1 миллиард сомду, 1 миллиард долларды, ошондо 76-80 миллиард болуп атат. 1 миллиард долларды биз өзүбүздүн ички источниктерден таап атабыз, урматтуу коллегалар. Мына акыл эстүү башкара турган болсок, сиздердин командаңыздарда жалаң профессионалдар боло турган болсо, анда мына морекиндей өсүштөр болот, урматтуу коллегалар. Бул эми баазан аябай чоңойтуп алдык. Эмдиги жылы мындай секирик кылыш үчүн мындан да катуу, ыкчам, чогулуп, баарыбыз бир муштум болуп иштешибиз зарыл. Бу эмдиги жылы эле тышкы карыз бар, көрсөтүп коелучу слайдты. Биз тышкы карыздын канча көлөмүн төлөйбүз. Эң көп тышкы карызды төлөй турган убакытка келип калдык, урматтуу коллегалар. Эң көп төлөй турган убакытка келе атабыз да. Мына тышкы карызды тейлөөгө 48,6 миллиард. Биз кайра мындай эс ала турган убактыбыз жок. Анткени 24-жылы 64 миллиард, 65 почти миллиард, 25-жылы 75 миллиард сом биз карызыбызды төлөгөнгө жумшайбыз да. Ошондуктан экономикадагы темптерди биз азайтпашыбыз керек. Мына сиздердин командаңыздардын баары жер карабасын деп, берки слайдты көрүп койгулачы, зарплаталарды канча көтөргөнүбүздү. Мына бүгүн Алмаз Кушпакович докладтарын жазады. Былтыр эле, мына быйыл биз планировать эткенбиз, мына 61,4 миллиардка чыгардык. Бирок эмдиги жылы 112 миллиард сомго зарплатаны гана чыгарып атабыз, урматтуу коллегалар. 50,5 миллиард сомду зарплата көтөрүп бердик. 368 миң кишини. Мына жалпы эле социалдык биздин милдеттемелерибиз 195 миллиард болду, урматтуу коллегалар. 200 миллиард сом. Муну 12-ге бөлсө канча болуп атат? Адыл Алешевич, айына 15 миллиард сом айына биз только зарплата, пенсия, пособие беришибиз керек, урматтуу коллегалар. А еще 48 миллиард тышкы карызыбызды төлөшүбүз керек. Ошондуктан биз мындай уктай турган заман эмес азыр. Бизде только вперед. Ошондуктан эртең менен келип кечке чейин сиздер менен чогуу бирдиктүү кыймыл аракет кылып иштеп атабыз. Айрымдарыбыздын колубуздан келбегендер бөлөк тармактарга котолуп кетип атат. Калгандарыбыз болсо өзүбүздүн жумушубузду мындан ары да аткарып кетебиз. Арабызда улуубуз бар, күчүбүз бар дегендей айымдарыбыз бар. Ошондуктан баарыңыздар менен иштөө, өзгөчө мына биздин администрациянын балдарыбыздары менен мен үчүн өтө сыймыктуу. Сиздер менен дагы эмдиги жылы 500 миллиарддын ордуна 600 миллиардты 2024 жылга пландап дагы чогуу иштейбиз деген мен ой пикирим бар жеке. Өйдө кырсыктан чыгарып алыңыздар. Мне приятно с вами работать. Рахмат барыңыздар.